Bir nerse болуп атат дагы. Bir nerse болуп атат. Көрөлүчү. Кызматчыны азыр алып келишет. Мен билбей калган бир нерсе болуп кеттиби деп сарсана боло баштадым эле. Тергөөчү табышмактатып бир нерселерди сүйлөп койду. Жок, кабарым жок андан. Кызматкер келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы? Телефонду ачык калтырсам болобу? Линияда Жесур Алемдор уулу угуп атат. Белгилүү болгондой, кат ага жазылган болчу. Азыркы учурда сурак берүү үчүн прокуратурада. Албетте, отуруңуз. Жесур угуп атасыңбы? Угуп атам, ооба. Кой отуруңуз. Атыңыз ким? Орхан Токсөз. Орхан Бey, бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? 5. Демек, Рыза Чырпыжыны тааныйсыз. Ооба, бирок каттар өтө көп келген. Баарын эстеп калуу мүмкүн эмес. 30 жылда биринчи жолу кат жазыптыр. Көңүлүңүздү бурса керек. Эмне деп жазганы? Уксаңыз. Линиянын аркы жагында катты алуучусу бар. Алло, Орхан тууган. Ук. Сенин айта турган сөзүң мен үчүн өтө маанилүү. Сенин бере тургандай билдирүүң да аябай керек. Себеби кат ортодо жок болуп кетти. Ал жөнүндө эч ким билбейт. Эместеп көрчү. Эмне деп жазган эле анда? Аракет кылып көрсөң, эстегенче аракет кылчы. Эми ачыгын айтканда кат эле эмес болчу. Түрмөдөн качуу тууралуу эч нерсе жазылган эмес. Чын айтам. Түшүндүм. Кыскача болчу. Бир түшүнүк кат сыяктуу. Ал кандай эле? Сенин атаң өлдү деген беле, ушул сыяктуу, эстей албай жатам. Тегеби? Атаңды өлтүрүшкөн деген сыяктуу болуп жүрбөсүн. Сенин атаң 2 жолу өлдү деп жазылган. Болуш керек эле. Эстей албай турам. Сенин атаң 2 жолу өлдү дейсиңби? Сенин атаң 2 жолу өлдү деппи? Сенин атаң 2 жолу өлдү деген эмнеси? Сенин атаң 2 жолу өлдү деген эмнеси? Сенин атаң 2 жолу өлдү деген эмнеси? Мунун жообун тез бер мага, тез! Эгер Рыза менин атамды тааныган болсо, атам ал унаанын ичинде өлгөн эмес. Сен мени опузалаганыңды коюп, Рызаны кантип качырганыңды тергөөчүгө айтып бер. Тергөөчү мырза. Мен атамдын мүрзөсүнүн ачылышын талап кылам. Атамдын мүрзөсү ачылсын. Муну дагы эле камай элексиңерби, Серкат Бey? Тиги киши ушуну айткан турбайбы? Кайсы киши? Айдоочу. Рызанын мага жөнөткөн катында эмне жазылганын билдим. Билем. Жетекчи мага да чалды. Айдоочу дейм, айдоочу. Жесур жалдады мени деп айткан турбайбы? Муну сиз кайдан уктуңуз, Таксим Бey? Мехмет айтты, кем болбосун. Ошол Мехмет чалып сурап берди. Биз да үйдө отуруп качан өлтүрүп кетет экен деп күтчүлөрдөн эмеспиз. Мурдагы полиция башкармабыз окуяны чала угуп алыптыр. Биз айдоочуга ишенген жокпуз. Айдоочу туруп эле булбул болуп сайрап кетти го. Ооба. Ошондой болду. Жөн койсок, паспорттун номуруна чейин айтып бермек, Жесурдун. Ойлонуп отуруп балеге калбайын деди окшойт. Же баарын жаттатып коюшкан. Айдоочу бул жерде отурганда кимдер келип кетти? Карап чыгалы. Албетте. Жесур Бейдин атын айдоочуга кийинчерээк айтышыптыр. Таксим Бey, башкы прокуратуранын чечими менен жана кээ бир күбөлөрдүн берген билдирүүлөрүнө таянып, камактагы туткундун качуусуна мүмкүнчүлүк түзгөнүңүз үчүн камакка алынасыз. Эмне дейсиң сен? Кайра көрсөтмө бересиз. Ана сотко ишиңиз өткөрүлүп берилгенге чейин камаласыз же үй камагына чыгарыласыз. Мени алдай албайсыңар. Баары үчүн жооп бересиңер. Бул жалган жала.
Meni alday albayсыңар. Meni alday albayсыңар. Бул үчүн жооп бересиңер. Жооп бересиңер иттин балдары. Мени алдайм деп ойлобогула. Мага жооп бересиңер. Мага жооп бересиңер. Жооп бересиңер. Силер ким болуп калсыңар? Мен деген таксин корулуудамын. Бул жерди кандай курган болсом, ошондой бузуп, үстүңөргө бастырып салам. Мени камай албайсыңар. Таксин корулууданы кармоого кана кимиңер батынасыңар? Кимиңер? Бул иш ушул бойдон калбайт. Хусейн Салихке чалып мени камап коюшкандарын айт. Мен оңой эле минтип тыгып кое албайсыңар. Жактоочусу. Жок, жардамчысы. Анте албайсыңар, кое бер. Камай албайсыңар мени. Кое бер дейм мени. Мени бул жакка киргизе албайсыңар. Акыңар жок. Суранам, мен буйрук аткарып жатам. Мен эмес, тигинин айынан. Мени камабагыла. Камабагыла, тигинин айынан болду го, кое бер. Кое бергиле, тигинин айынан болду. Чыгаргыла мени. Чыгаргыла дейм. Кое бергиле. Кое бергиле. Мени камай албайсыңар дедим. Кандай адамсыңар деге? Турар дейм. Суранам, камабай эле койгулачы. Темир торго тургузуунун кажети жок го дейм. Жогол. Кет бул жерден көзүмө көрүнбөй. Чыкканча, сенин ырайымга зар эмесмин. Кылмыш дегидей эмне кылдым мен? Жап кой. Мына эми. Ордуңду тааптырсың. Жесур, суранам сенден. Чыккыла сыртка. Мен сага сенин башка курмандыктарыңа окшобоймун деп айткан болчумун Кордода. Жесур. Суранам дедим. Мага жан карызың бар Кордода, муну унутпа. Сен мага жан карызың бар. Мен эч кимге карызым жок. Эч кимге карыз эмесмин. Сен мунун эсебин бересиң. Сен бул үчүн жооп бересиң. Дагы бир жолу бул жерге жакындасаңыз, сизди да каматууга туура келет. Кечиресиз, бул мен үчүн өтө маанилүү болчу, өзүмдү кармап тура албадым. Сен булардын баары үчүн жооп бересиң. Сен жооп бересиң жасагандарың үчүн. Сухан, Суранам. Суранам сүйлөбө. Салих агага кабар бердим. Бул кылганыңар үчүн көрсөтөм силерге, шашпагыла. Мына бүттү. Ишибиз ушул жерге чейин экен. Андай дебеңиз Аделет айым. Таксим бей бүттү дебесе эч нерсе бүтпөйт.
али алдыда мындан да жаман окуялар болот. Аны ойлонгум да келбейт. Бирок ага даяр болушубуз керек да. Тергөөчү менен сүйлөшүп алайын. Сүйхан, Эмне дешти? Кармалган кишилердин телефондорунан Мутлуу Себежи менен сүйлөшкөн үндөр табылыптыр. Тергөөчү буларды эмне кылар экен деп Мутлуу кармалды, баарын мойнуна алды, тиги бул деп жанагыларды кысым калган экен. Булар да дароо сайрап беришиптир. кандайча менин атымды берген кишиби? Ооба. Мутлууну айтышыптырбы? Анда атамды эмнеге камашты? Себеби Мутлуу Себежи өткөн жумада бир канча жолу атаң менен сүйлөшкөн экен. Муну да иликтеп чыгышыптыр. Айрыкча Рызаны качыруу боюнча да бир канча божомолдор бар. Менин оюмча ошон үчүн. Экөөңөрдө тең далилдер жок. Жөн гана шек күмөн. А менин болсо атам камалды. Мен тиги айдоочу менен жолуккан эмесмин. Тиги кишинин эркиндикте жүрүшү атама эмне пайда бермегиле? Өлүмү пайда бермек. Ошондой Сүйхан, чындык ошондой. Сүйхан, Корхан менен сүйлөшүшүм керек. Силердин дагы көп жолу көңүлүңөр ооруйт, Жесур, дагы көп жолу. муну өтө жакшы билем, Бану. Корхан Бey. Корхан Бey. Корхан Бey, Кутман таң. Сүйхан айым чалып атат. Алло, Сухан? Каяктасың? Фирмадамын, эмне болду? Тергөөчү атамды камакка алды. Бүгүн сот болот. Балким түрмөгө отургузуп да коюшат. Эмне? Эмнеге? Дароо кел тергөөгө. Макул, макул. Нил! Нил! Чакырдыңызбы, Корхан Бey? Мага таза көйнөк берчи, душка кирип анан чыгышым керек. Макул. Бул жерде менин бир нерсем бар болчу. Бул жерде менин катым бар болчу. Бул жерде эле. Бул жерде кат бар болчу. Кайда ал? Мен эч кандай кат көргөн жокмун, Корхан Бey. Кандайча көргөн жокмун? Ким кирди бул жака? Бул жерге ким кирди дейм? Кат ушул жерде болчу. Дал ушул жерде. Ушул жерде болчу дейм. Bülent. 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 Кат каякта? Кайсы кат? Сейфти ачканыңда көргөн кат каерде дейм. Мен эч кандай кат көргөн жокмун. Же болбосо полицияга берип койдуңарбы? Атамды силер каматтыңарбы? Атаңды камап коюуга чейин алып барган бир кат бар, ошондойбу? Муну укканыма кандай гана сүйүндүм дейсиң. Дароо камераларды караткыла. Бөлмөгө ким кирди, ким чыкты, баарын карашсын. Макул, Корхан Бey. Мен келатканда Жаки дайын чыгып бараткан болчу. Сизди издеп келген экен. Кутман таң, угуп атам сизди. Үйдө бирөө барбы? Жесур Бey менен Сухан айым жок. Салам. Ширин, Салам. жүрүңүз. Бул эмнеге келди десең эми? Артта эштен чыгалуу, жүрүңүз. Конокчу. Ал конок эмес. Тиги азыр Ширин чыгат. Ширин! Сейилдегенби? Жүрүңүз артка эшикке. Мен тааныймынбы? Кана жүргүлө, жүрсөңөр. Жок, тааныш эмес, Сухандын жеңеси. Салам айтайын. Жок. Кош келдиңиз. Мен азыр чакырып коем. Ширин чыгат. Ширин! Баратам. Кош келиңиз.
Кош келдим. Сухандын бир кофесин ичип кетейин десем, мени көрүп алып эле артка бурулушту да, эмне болду? Ал тигиден. Фиген айым өтө сезимтал го, ошого эле. Кириңиз, жүрүңүз, кофе ичип кетиңиз. Жахиде, Корхан, атаң камакта экен, чынбы? каргыш тийгирдике. Өзүңө шүгүр. Кудайга шүгүр. Бул кылганыңыз уят, Мехрима хайым, уят. Каяка? Менин унам каякта? Каякта машинем? Унасы жок келгенсиз. Кудай жазалагыр, чакыр такси. Туура экен. Таксин камакта. Тиги кайсы катты айтып атты эле? Билбейм. Сени көрдү деп жатпайбы? Эмнени көрүп турмун? Эч нерсе көргөн жокмун. Катпат дегенди. Байкашымча менсиз тура албас болгонсуң го. Унаама келдим. Тиги аябай тердедим. Душка кирем. Киргениңди укпай калышым мүмкүн. Гулия, жоголуп кетчи. Кече кечинде эмнелер гана болгон жок. Ооба, айта көрбөңүз. Жүрөгүбүз оозубузга тыгылып отуруп калдык. Бирок тиги Жесур да аша чаап кетти го. Бир аз жанындагыларына, жан жөөкөрлөрүнө айтыш керек да. Тиги балакайды жөн койсо Таксин атаны өлтүрүп коймок экен. Кудай жалгап Жесур бей үлгүрүп барып калыптыр. Табаңыз таттуу болсун. Болбойт да. Болбойт. Бул душмандык качанга чейин уланат, качан бүтөт? Ой, билесиңби, Суханга да таң калам. Атасынын көзгө ийилип да койгон жок. Андай эмес. Сүрөттөрдү да илип алышыптыр.
Өзүнүн сүрөттөрү экени белгилүү болгондон кийин. Жахида айым, телефонуңуз. Корхан болсо керек. Мына, көрдүңбү, билем да. Угуп атам. Жахиде, тиги каттын сенде экенин билем. Суранам сенден. Аны эч кимге билдирбе. Өтүнөм. Жахиде, сенден суранам. Мен де катып койдум. Сага окшоп ар жерге таштаган жерим жок. Атамды камап салышыптыр. Эмне? Ай, күйүп калган жоксузбу? Каерде? Сухан айтты, мен да азыр эле уктум. Макул, мен сага өзүм чалам, макул. Айткандарымды унутпа, суранам сенден. Жахида айым, күйүп калган жоксузбу? Ой, токто, болду дейм. Мен дароо кетишим керек. Каяка? Таксин атаны камап коюшуптур. Каякта жүрөсүң? Түндөн бери жоксуң го. Мени жоңгой өттүр, атам каякта? Эмнеге камашты? Рызанын качышына жардам берген имиш. Эмне? Ушул жетпей жатты эле. Докторго алып барышат экен. Бул ким? Жан. Рыфат Илбейдин баласы. Кечээ түнү атамды өлтүрүп коймок, сен уктап жатканда. Ушулбу? Сен мындай күндөр өзүңө ээ боло албай жатканың кадимки көрүнүш. Сага жардам керек, азаматым. Менин мээм жайында. Жинде эмесмин. Жан. Каршылык көрсөтпө, болбосо дагы бир маселени баштайсың. Таксимби? Жакшысызбы? Сен каякта жүрөсүң? Батыраак чыгар мени бул жерден, батыраак. Бол. Процессти тездетүү үчүн колубуздан келгенде жасап жатабыз. Тергөөчү бираздан кийин сизди сурак калат. Түкүрдүм ошол тергөөчүнүн ишине. Таксимби, тынчтаныңыз. Эң кыска убакытта сизди бул жерден чыгарганга аракет кылабыз. Салих кайда? Телефонду бер мага, тез. Салихти тап, тез. Ал иш жайында суранам, бираз сабыр кылыңыз. Адалет кайда? Салих менен чогуу. Керек болуп калабы деп ойлодук эле. Бүгүн эсеп китебизди жабабыз. Көп жылдан бери ушул кезге чейин алган карызыңды Таксимбейге бүгүн төлөйсүң. Камакта мага жашоо болбойт. Ойлонуп көрчү. Аны сатчы болсоң эркиндикте жашоо болобу? Сенин да, үй бүлөңдүн да. Жаратың да ырбап баратат. Колго түшүп берсең, эч болбосо ооруканага жаткырып сени дарылашат. Колго түшүп берсең гана жаның аман калат. Укук коргоо органдары тарабынан берилген маалыматка таянсак, Рыза Чырпыжынын каерде туулгандыгына байланыштуу азырынча эч кандай маалымат жок экендиги аныкталды. Бул маселеге ылайык жарандар этият болуп, шектүү адам менен жолугуп калышса дароо жакын арадагы полиция бөлүмдөрүнө билдирүүлөрү шарт. Мына минтип жазабыз. Бул жерин басабыз. Мына кетти. Кана мага кыска маалымдама жөнөткүрчү.
Текшерүү автоматтык түрдө жасалат. Максималдык ылдамдык саатына 160 чакырым. Укук коргоо органдары тарабынан берилген маалыматка таянсак, Рыза Чырпыжынын каерде туулгандыгына байланыштуу азырынча эч кандай маалымат жок. Сага да салам. Бул маселеге ылайык жарандар этият болуп жана шектүү адам менен жолугуп калышса, дароо жакын арадагы полиция бөлүмдөрүнө билдирүүлөрү шарт. Мындай болушу мүмкүн, тергөөчү бей. Эгер ошол түнкү окуянын күбөсү Рыза болгон болсо, менин оюмча карындашы да көрүшү мүмкүн. Башкача айтканда, адалет корулууда. Ал түнгө байланыштуу андан да сурак алууңузду сизден суранам, тергөөчү бей. Карасаңыз. Булар далилдерди жок кылып салышкан. Мен кырсык болгондогу өлүктү текшерген жыйынтыктарга дагы ишенген жокмун. Эгер атам өзүн өзү өлтүрбөй өлтүрүлгөндүгүн далилдесек, анда буларды сот алдына алып чыгабыз. Албетте. Таксин Корулуданын аты жатакана директорунун ишинде аталбагандыктан аялынын аты ал окуяда күбө катары жазылса болот. Обалуу мурзаны ачып көрөлү. Эгер сөөктүн жыйынтыгы экспертизадан мурда чыкса, анда ал түнгө байланыштуу эч кандай иш козгой албайбыз. Кириңиз. Атамдын көрсөтмөсү үчүн дагы канча күтүшүм керек, ошону сурайын дегем. Жесур бей дагы бир аз камала турсун деп атабы. Корулуда да андай иштер токтогонуна көп болду, Корхан. Сизден бир гана нерсени суранам. Бул ачууга, бул өч алууга курал болуп калбаңыз. Корхан болду. Жүр чыктык. Кое туруңуз. Барыңыздар менен сүйлөшчү сөз бар. Кечиресиздер. Азыр бош эмесмин. Макул, байланыштыргыла. Тергөөчү Серхат Бей бекен. Ооба, мен угуп жатам. Мен Мутлуу Сепижимин. Угуп атам. Мен колго түшүүнү чечтим. Kankur, Jangalgıç. akmak, kişi öldürgüç. Jangalgıç. Akmak, kişi öldürgüç. Рас болуптур, ошондой болмок. Kankur, akmak, kişi öldürgüç. Görsün seni. Жаналгыч. Жаналгыч. Görsün seni. Жаналгыч. Жаналгыч. Кемаль, эмне болду? Соттун чечими кандай? Сот бүт элек, бирок Таксин Корулуда дагы да куйругун түйүп кутулуп кетти. Ушуну айта алам. Анда тиги кишини бул качырыптырбы? Ошондой имиш. Эмнеге качырмак эле? Өлтүрүү үчүн дептир. Эмнеге өлтүрмөк эле? Билбейм. Сюхан. Жамандык артта калсын. Жүргүлө кетеличи бул жерден. Жесур аганы күтпөйбүзбү? Ал ичинде отурат. Бул иш бүткөн жок. Али бүт элек. Мынакей бүттү. Уктап калдың беле? Сот менин бул ишке тиешем жок деп чечим чыгарды. Бул кишини кантип кое бердиңер? Ушинтип эле чыгып кете берсе болобу? Тергөөчү бей, ушундай кантип болсун? Жесур акырын. Бир канча мүнөт мурун сот иши жүрдү, Жесур бей.
коридордо кыйкырышуунун мааниси жок. Тиги кишинин айткандарына кандай? Сиз ишендиңизби анын айткандарына? Рызанын айынан иштен айдалган элем. Ал түнү канчалаган жаш кыздардын келечегине балта чабылмак. Ошого өзүмдү кармап тура алган жокмун. Буга өкүнүп калганын да көргөн жокмун. Түрмөдө жатып жасаган кылмышы менен өзүн дагы бир жолу далилдеди. Дагы аз убакыттан кийин эркиндикке чыкмак. Иш эле жабыла элек. Бирок Корлуда боштондук да. Мунусу ашыкча болуп кетти. Адилеттүүлүк орноп турду. Жок. Адалет бир нерсесин ойлоп тапкан. Бул эмне болуп атат? Жахиде жүрүп кеттик. Ойгой турчу ай. Жашасын чындык. Я муну ким жасатты силерге? Ким уюштурду? Өзү баарын уюштуруп алып айтканын карасаң эми. Чындык акырында ачыкка чыкты. Чындык ортого чыкты. Мен бул жерге келгенимде шаарчада таш менен топурактан башка эч нерсе жок болчу. Бирок мен силердин үмүтүңөрдү өчүрбөй, бул жерди бейишке айландырам деп сөз берген болчумун. Сөз берүү ар бир адамдын колунан келе берчү нерсе эмес. Кечиримдүү болуу бул өч алуу. Албетте, мен өч алууну каалабагандыктан анда кечиримдүү да боло албайм. Бирок бизде эсептешүү деген нерсе бар. Биздин үрп адаттарыбызда эсептешүү деген бар. Эсептешебиз. Эсептешебиз, Алемдар оолу, эсептешебиз. Рахмат. Рахмат. Ага, үйгө баралыбы? Мен Жок, мен Рыфат аганын жанына барып келем. Сюхан. Көрүшкөнчө. Жанга эмне болду? Таксинбек кечирбейм деп турго? Таксин Корлудага күнүбүз түшкөндө анда биз бир байкуш эле болобуз го. Жан атамдын башына тапанча такады. Өлүп калышы мүмкүн эле. Бирок тергөөчү эркиндикке кое берди. Жесурдун каалаганы ушул эмес беле? Эмне деген келип турат? Айтып берчи мага. Мурунку тергөөчүнү жактырчу эмес элең го? Жаңы келген тергөөчү да андай деле адилеттүү эмес экен дейм. Атамды кое беришкенин көрүп өңү бозоруп кетти. Ишене албай турам. Тиги жерде болгон шоуга сен ишендиңби? Көрүп турам, көрдүм. Кое берилишин эч каалаган эмес элең, бирок сен ойлогондой болгон жок тилекке каршы. Атамдын күнөөсү жок. Ук кааласаң карганып берем. Атаңды камагандан кийинки түзсүздөн план өзгөрдү. Тиги кишинин атайын жашырды бир жерге. Анын камалышы планда жок болгон үчүн Мутлууну курмандыкка чалып, ортого чыгарды. Тилекке каршы баары сен ойлогондой эмес, түшүндүңбү? Атамдын бул ишке эч тиешеси жок. Тиги киши күнөөсүн мойнуна алды дагы колго түшүп берди. Күнөөсүн мойнуна алды, эмне себептен алды дейсиң? Эмнеге алды күнөөсүн мойнуна? Качып кеткен экен, ордуна тиги айдоочуну карматып берди. Анан эч нерседен коркпой туруп, киши өлтүргөн адам аябай намыстуу болгон үчүн кайра келип колго түшүп бердиби? Кана айтып берчи мага.
Жек көрүү сени башка адамга айландыра баштады. Сени тааный албай калдым. Койчу Сухан, Кудай деген киши болсоң, антып айтпа. Көздөрүңдү ач. Жаныңдагыларды тааный албай жатасың. Ач көздөрүңдү. Жесур болду, эми жетишет. Кетели. Ук, сен да билесиң. Сен да көрүп турасың, бирок кабыл алгың келбей жатат. О, ошондой бирок бир күн ишенесиң буга. Өз көзүң менен көрөсүң. Кемал, жүргүлө кеттик. Сени менен барайынбы? Жок, өзүм эле. Жесур! Стамбулга азыр кетесиңби? Ооба. Бирок аябай чарчап турам. Кетишим керек. Чогуу тамактаналы. Жүр эми. Анан сага айдоочу таап берем. Уну айдабай эле койсоң болот. Кечкиге калбай жетип барасың. Чынында кызыктуу сунуш киргиздиң. Макул болот. Сен отур, мен айдайын. Өз оюн эч бербейт. Каалаган аткарылбай калса эле ичинен башка жесур чыга келет. Сенин атаң 2 жолу өлдү. Бир сүйлөө менен бир чоң жомок ойлоп чыгарды. Тияктан чыкты, бул жака келди. Атасын өз жанын кыйганына ишенгиси келбей улуу дастан жазып алыптыр. Жөн койсо менин дагы ишендиргиси бар. Тиги окуя туура болуп чыксачы. Андай эмес. Тиги пиццерияга кирелиби? Пицца жейлиби, кандай дейсиңер? Таарынбаңыз. Эгер ал көргөн кордукту мен да көргөнүмдө, мен да ошентмекмин. Сен эмне кылмак элең деп сураган жокмун. Кечиресиз. Үйдө деле тамак аш көп. Ошолорду жейбиз да көңүл бурбайлы кой. Соттун чечимин укканда сеникинин жүзүн көргөнүңдө моминтип карасаң алтын балык окшоп.
Андай жүздү дагы көп жолу көрөм, көп жолу. Ал мени тааный албай жүрөт. Ал балакай ким экен таксин корулуудан түрмөгө отургузгудай. Бирок тиги кармала элек да сот иши дагы эле уланып жатат. Кайрадан балеге кабылабызбы деп коркуп турам. Макул болду, таштагыла силер аны. Кана, Салих, столдо баары бар экен. Силер да бар тамагыңарды жегиле, калганын адалет жайгарат. Кана. Берки тамак оттун үстүндө көп турбашы керек. 10 мүнөттүн ичинде тартылышы зарыл, болбосо кургап кетет. Өзүм карап коем, Рейхан айым. Тамагыңар таттуу болсун. Эч үйрөнө албай койдуң го, тигилердин көзүнчө унчукпай отурганды. Кечирим сурайм. Корхан менен Жахиден жанында да ооз ачпа. Чын эле Корхан каякта? Баласын кучактап жаткандыр, баласын. Көрдүңбү? Мына ушул. Кара, оппо окшош. Биздин сүрөттөрдүн артында да ушул нерсе бар беле? Ооба, чоң атаңдын сүрөттөрүнүн артында ушул бар экен, бүгүн көрдүм. Мени ук, Жахиде. Сен буга аралашып бизди балеге калтыра көрбө, суранам сенден. Бер муну мага. Жок жаным, бул менде турсун. Эгер дагы бир жолу капа кылсаң, ошондо көрсөтөм бул катты баарына. Сен мени коркутуп атасыңбы? Гулияден үйрөндүңбү? Угузба мага анын атын, угузба. Бул кат менде турат. Эми мени капа кыла албайсың. Бул маанилүү деле нерсе эмес. А ошондойбу? Анда эмнеге катып жүрөсүң? Анткени апам катып жүрчү, апамдан калган эстелик. Макул, эми мен катып жүрөйүн, менде болсун, ишенимдүү болот. Болду, жетишет. Менде болот. Оркестр да келиптир. Ооба, Шүкрү бейге рахмат. Шаардын оркестрин жөнөтөйүнбү деп сурап калды. Мен да макул дедим. Демек кызматыңдан пайдаланып атыпсың да. Кабагыңды бир көбөч, адалет. Бүгүн ансыз деле соттун дубалынан башка эч нерсе көргөн жокмун. Түшүнбөй жатам, бир гана мен коркуп атамбы? Иштер бүтө элек, Жесур мүрзөнү аштырат. Андан бери 30 жыл өттү. Сөөктөн эмне калды дейсиң? Кыжалат кылгым келбейт. Бирок азыркы технология менен 30 жылдык мүрзөдөн да жыйынтык чыгарып калышкан. Анда эмне кылабыз? Ал жерде каза турган болсо, кандай иш болгон? Ачыкка чыгат. Ал түндө болгону бир ок чыгарылган. Тапанчада Рызанын колунда калган. Биринчи жетимкананын жетекчисин өлтүрдү. Анан тиги кишини, андан кийин дагы унааны жардан кулатып жиберди. Өзү жалгыз. Ошондой болуп калабы? Сен бул сценарийдин үстүнө чыкканда дагы жакшылап кооздоп анан жаз, макулбу? Тамагыңыздар таттуу болсун. Атаке бай, кечиресиздер, биз тамакка кечиктик. Бир топ кызыктарды көрбөй калдык го? Көп нерседен кур калдыңар. Бирок тамакка кечиккен жоксуңар. Кана адалет, келиниңе тамак бер. Жесурдун келишин күтүп турсаң жакшы болмок. Минтип ал үйдө жокто кетип калсаң, аны таштап кеткендей болуп каласың, Сухан. Караба антип мени, сен 1-2 күн жок болгонуңда Жесурдун канчалык сагынып, кыйналганын өз көзүм менен көрдүм. Уксаң, маселе чечилет, баары өз жолуна түшөт, анан өкүнүп каласың. Бул маселелер кандай чечилет, биз үчүн өтө маанилүү. Алтыным, ортоңордогу аралыкты узартпай эле койсоңор жакшы болмок. Абал өзгөрдү. Убакытка муктажбыз. Эмне дейин эми, макул, ушул жол менен өзүңдү жакшы сезе турган болсоң. Фиген айымга көрүнбөй чыгып кетсем жакшы болмок. Андай болбой калат го. Жаным, Жесурдун жанына бара турган болсоң, мени да ала барчы. Жок, мен Жесурга барбайм. Ал бираздан кийин келип калат.
Мен эми бул үйдүн эшиктерин Кемалга кулпулатып коем. Эшикке чыкканыңар мага жакпай жатат. Баарыңар менин жанымда болгулачы, бай болгурлар. Бул үйдүн куту да, гүлү да сизсиз го, Фүген апа. Фүген апа дедиңби? Кандай сонун? Мага жактай. Мен сизди жакшы көрөм. Бир нерсе болуп жата, туурабы? Жок, мен сезип турам. Жакшы калыңыз. Ачууланып баштадым. Коштошпогула деп атам силерге. Мага жакпай тандай. Биз бүгүн сейилдегени чыкпай калдык го. Ошого ушундай болуп атабы же? Ооба, күн суук, чыгууга мүмкүн болгон жок. Мейли, эртең шаарчага чыгабыз, Кемаль менен чогуу көпкө сейилдеп келебиз. Макулбу? Нишан ташындагы үйдө болосузбу же жамдагы үйдөбү? Ширин кабатыр болот да. Жамдагы үйдө болом. Акыркы күндөрү капа болуп жүрөм. Анын күчүн жанымдагылардан чыгарып атам. Кечирим сурайм. Эч нерсе болгон жок. Мен болгону сизди түшүнүүгө аракет кылып атам. Бирок макул анда, сиз абайлабайдаңыз унаңызда. Бирок эмне? Эки кишинин бирин-бири издеп табуусу оңой эмес го. Анан да кыйынчылыктарга карабай чогуу болдуңуздар эле. Менимче неме кылыш керек? Мамилени сактап калуу керек эмеспи? Сүйүү үчүн болбосо да жакшы күндөрдү чогуу көрүү үчүн. Жамандык болбосунчу, Суханайым. Айрым адамдар жөнүндө айткан жокмун. Жагдайлар жөнүндө айтып жатам. Эми ортодо чыныгы махабат турганда кетпеңизчи. Оюм чаржайт болуп калды. Бирок түшүндүңүз окшойт. Түшүндүм. Чоң рахмат. Жеткениңизде кабар берип коюңуз, жарайбы? Макул. Мен айттым эле го. Рыфат ага оңой эле багынып берчү киши эмес. Жамандык артта калды. Кудайга шүгүр. Баары жакшы болот. Эми жакшылап ойлон. Акыркы 2 күндө болгон окуянын үстүнөн дагы катуу ойлон. Макул ага, макул. Рахмат Жесур. Чоң рахмат. Чечим чыкты. Жума күнү көрүстөн ачылат.